Эмне болгон мыйзам Ноорузга байланыштуу? Эмнени айткыңыздар келди эле? Норуз элдик майрам күнүн белгилөө жөнүндө Кыргыз Республикасынын 1991 жылдын 5 февралында мыйзамы кабыл алынган. Ал бир эле беренеден турат. Бир эле беренеден. Ошол 21 март Норуз майрам болсун деп. Эми Норуз майрамына токтолсок, бул Норуз майрамы Кыргызстан эгемендүүлүгүндө эле эмес, Совет доорунда эмес, 1000 жылда эле чыгыш элдери, ошонун ичинде биздин ата бабалар Норуз майрамын элдик майрам катары белгилдеп, каада салтка ылайык өзүнүн баягы талаптагыдай мындай Норузга байланыштуу аземдерин аткарып келишкен. Ооба. Аны бул мыйзам менен эле 91-жылы аны киргизип, бирөө ошол күнү учреждать этип койгон жок да, туурабы? Ооба. Ошондой эле диний майрамдар да бар бизде. Ал майрамдар дагы алмустактан бери ушул канча кылымдар бою ошол майрамдар майрамдалып келген. Эми ушул майрам белгиленсин, ошол күн элдик майрам болуп, жумушчу күн эмес деп белгиленсин. Анан ошол экинчи пункту менен жазып атат. Ошол эмгек кодексин жөнгө салуучу мыйзамдарга өзгөртүү киргизилсин деп атат да. Адан кийин эмгек кодекси кабыл алынгандан кийин бүгүнкү күндөгү эмгек кодексинин 113 беренесинде 21 март майрам, элдик майрам күн, жумушчу күн эмес деп так даана жазылып турат. Ал кодекс иштеп келе жатат. Эми ал закон убактылуулунда ал кодекске киргизүү боюнча закон кабыл алынган болчу да, ал актуалдуулугун жоготту. Бүгүнкү күндө кодекс турат, күчүндө турат. Мыйзамдардын иерархиясы боюнча да кодекс мыйзамдан бийик турат, кодекс турат. Эч кандай ал күчүн жоготкон жок. Ал майрамдалат. Ал күн майрам күн, элдик майрам күн болуп, жумушчу күн эмес катары белгиленип келет. Анан ошол жерде комитетте суроо болгондо деле ошол YouTube'да ошол стенограмма записи бар. Мен ошол жерде айтып атам. Бирок бул эмгек кодексине кирди, бүгүн эмгек кодексинде турат, жумушчу эмес элдик майрам катары турат. Ал жокко чыккан жок деген мен ошол жерде жообумду бергем, ошол жерде деле. Демек бул жерде баарына эле түшүнүктүү болушот. Ал мыйзам өзүнүн убактысында милдетин аткарып, миссиясын дейли эмгек кодексине киргизилди. Эмгек кодексте бүгүндө турат, ал белгиленип жыл сайын келе жатат. Аны жок кылыш үчүн эмгек кодексин жок кылыш керек же ошол беренен жок. Ал андай жок болууга да барбайт. Ал ошол чыгыш элдеринин ошол жаз майрамы катары кабыл алынып белгиленип келет да. Андан сырткары дагы кайсы жеринен эл кайсы жеринен жаңылышып, же болбосо эл өкүлдөрү кайсы жеринен жаңылышып, Ноорузду жок кылгандат деп түшүнүп алды? Жок, мындай да айтурган айым, баягы мыйзамдарды киргизүү тартиби боюнча биз мыйзамдардын долбоорун киргизгенбиз. Долбоордо бардыгы төмөндөгү мыйзамдар жокко чыгарылсын деп жазылган Норуз бар. Ошол жерде тизимеде бар болчу. Анан ошол мыйзамга маалымдама, негиздеме маалымкат жазылган, маалымкаттарда киргизилген ошол жерден. Анан мындай списокту караганда эле тизимени Норуз элдик майрамы белгилөө күн жокко чыгаруу дегенде деле анан кайсы бир гана киши болбосун суроо болот го дейм. Ооба. Анан ошодон улам жаралып калды го дейм ушул вопросчу. Бирок ошол жерде маалымкат негиздемеде дагы ал эмгек кодексинде белгиленгендиктен деп ал маалымдама негиздеме кат ошол мыйзам долбоору менен кошо кирген ошол жакта. Ошол жакта дагы бар болчу да. Бирок ошол жерде дагы озеки мен айттым. Ошол эмгек кодексинде киргендиктен бул жокко чыгарбайт деп. Эми элдин дүрбөгөнү Норуз майрамын биз баягы эс алуу күнү катары болбой калат экен, эс албай калат экенбиз Норуз майрамында деп ошондой түшүнүп алып анан нааразычылык пайда болду да. Эми анткени буга чейин эгер эсиңизде болсо, кыргыздар мурдагы подсоветтик өлкөлөрдүн ичинен Кыргызстанда эң майрам көп өлкө катары маалымат жарык көргөн да, эң эс алуу күндөрүбүз көп өлкө катары. Анан президенттин да бир маалыматы чыккан, ошол мисалы айрым майрам күндөрдү баягы календардан эс алуу күнү катары алып салсак деле болот
дегендей бир пикири чыккан. Ошонун артынан эле сиздер Нооруз боюнча мыйзамды айтып атсаңыздар, 5 эл Нооруз күнү эс албай калат турбайбызбы деп төшүнүп калдык окшойт да. Эми көпчүлүк кандай түшүндү бизде азыр эми андай маалымат жок, бирок кээ бирлери балким сиз айткандай эс албай калабызбы деди. Кээ бирлери балким тамыры менен Ноорузду ата-бабабыз майрамдап келген бул жаз майрамы, элдик майрамы жокко чыгып кетеби деген ойдо да болушу мүмкүн да. Азыр эми жалпы калк үчүн кандай позицияда болгонун билбейм, бирок жалпыга маалымдоо каражаттарында ушул Нооруз майрамы жокко чыгып атат деген бир баягы тема кеткенден кийин эле ушундай неме мындай талаш тартуу бир чуулгандуу бир вакуумду пайда кылды да. Мага баардыгы телефон чалат, жөнөтүшөт. Орозбек, сен тиги Неге Ноорузду жок кылып атасың? Ноорузду жок кылуу жөнүндө ушундай чыгарып атасыңарбы? Жок деп. Бүгүн биз дагы Юстиция министрлиги дагы биз ошол түшүндүрмө маалымат бердик. Бүт жалпы маалымдоо каражаттарына чыкты. Дагы жалпы маалымдоо каражаттарын телевидениянын өкүлдөрү келди. Биз аякта да интервью берип айтылдык. Бүгүн элге түшүнүктүү болду. Кайрылгандарга дагы эми ошол эле 138 мыйзам боюнча дагы демейде бул чындыгында элдер азыр ушул 138 мыйзам бир учурда эле бир эле неме аракет менен жокко чыгып кетеби деген дагы бир башкача бир чочулуулар пайда болот. Эми ошондуктан ушул сөзүбүздүн дагы ошолго улай мен улантып кетсем. Эми